D Matiz 1. У нас стеклоподъемник кнопка. İşten çıkan mындай штекер разъемчик. Bunun ордуна обычный мындай Nexia немелердин мындай штекерлер сатылат. Ушундан коебуз. Эконун разъему башка. Мынандай болот. Бул сынып калган ордуна муну установка кылабыз. Распиновкасын айтам азырчы. Муну ылдыйдагы сол жак мында карагандачы минус, мына оң жагы плюс болот. Мынасы минус, мынасы плюс болот. Анан мына менен сол жактан эсептегенде экинчи менен өйдөдөгү биринчи стеклоподъемниктики оң жактык болот. Оң жак көтөрөт, түшүрөт. А мына үчүнчү менен мына оң жактагы пин сол жактык болот. Мындай караганда сол жактык болот. Мына плюс минусты главный билип алсаңар, а мына экөөсү сол жак, мына экөөсү оң жак болот. Подключение кылып туруп иштете бересиңер, мощный болот экен. Мына раз дефицит, ошон үчүн биз муну кнопканы коебуз. Разъем уже подключение мындай кылдык, койдук. Анакей. Ушуну подключение кылабыз, болду, иштейт.